Ассаламу алейкум, артактуу көрөрмандар. Эфирде иман сабактары көрсөтөсү. Сиздер менен мен студияда Зарема Дженалиева. Бүгүн биз муфтияттын алдындагы адал сертификациялоо бөлүмүнүн ишмердүүлүгү тууралуу баарлашабыз. Студиябызда конокто Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын адал бөлүмүнүн башчысы Бактияр Токтогазиев агайыбыз болмокчу. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келдиңиздер. Ассалам. Муфтиятка караштуу адал сертификациялоо борбору качан негизделген, качантан бери иш алып барып жатасыздар? Ошол жөнүндө токтоло кетсеңиз кененирээк. Бисмиллахиррахманиррахим. 2016-2017 жылдарда башталат. Себеби экономика министрлигинин алдында Кыргызстан стандарт болуп калды. Азыр метрология стандартташтыруу деген мекеме бар. Ошол мекеме менен биргеликте биз келишимди түзгөнбүз. Ошол халал сертификацияны иш жүзүнө ашткарабыз деп. Ошондо баягы келишимдер түзүлүп, анан 1-2-ден баштап бере баштаганбыз да сертификатты. Анан ишмердүүлүк ошондон бери азыр буюрса жемиштүү болуп атат десем болот. Негизи эле кайсыл товарлардын түрүнө ошол адалдыгы тастыкталган сертификат болуш керек? Кайсыл товар? Бул мындай да, биздин халал сертификатты кайсы тармакка биз бере алабыз? Бир 15 тармак быйылдагы жаңы тармактагы ишке кирип атат. Бул жанакы мейманкана жагы дагы. Буга чейин биздин ишмердүүлүк ошол азык-түлүк, анан өндүрүш. Тактап айтканда, мисалы үчүн азык-түлүк көп дем биздин жегендер, сүт десек, сүт азыктар, эт азыктар, буга байланыштуу бардыгы, мисалы үчүн un азыктар, кондитер деги эле ошол биз эмнени жеп ичебиз, ошонун бардыгы ошо халал сертификатка байланыштуу да. Эгерде биздин ошо көрүп жаткан ишкерлер, өндүрүшчүлөр ошо халал сертификатын алам десе, бизге кайрылса болот, же болбосо Кыргыз стандартка кайрылса болот да. Анан бул жерде биз айтып коюшубуз керек. Мамлекетте сертификаттоонун бир 2 түрү бар да. Биринчиси бул милдеттүү түрдө. Биздин өлкөдө кандай гана өндүрүш болбосун, сөзсүз түрдө мамлекеттик ГОСТ, жанагы мамлекеттик стандарттардан өтүшү керек. Ал тиешеси жок, ал халалбы, халал эмеспи, тиешеси жок, ал өтүшү керек. Себеби эмне өтөт? Бул мамлекеттик коопсуздук, адамдардын коопсуздугу маанилүү. Ал өндүргөн продукция канчалык деңгээлде мындай кооптуу же коопсуз эмес, ошонун бардыгын лабораториядан өткөзүш керек. Себеби эмнеге бул мамлекетте мындай талап кылынат? Анткени бул жеке үйдө өзүңө гана жасабайсың ал тамакты. 1000 деген көптөгөн болсо, баягы бир качан, бир керек болсо, кээ бир компаниялар бар да, эми бизде андай болбосо керек, миллиондогон бир адамдар колунда турган азыктар болушу мүмкүн. Ошону текшерүүдөн ушу лабораториядан өтөт, андан кийин уруксат кагаздар берилет да. Бул милдет түрдө. Ал эми бул халал сертификаты, бул ыктыярдуу. Эч ким мажбурлабайт. Бул ошо кардарлардын, ошо ишкерлердин мен алам деп ыктыярдуу келгенден кийин ишке аша турган сертификация. Адал сертификациясын алуу процесси кандай жүрөт? Бул мындай да. Бул жеңил эле. Ошол ишкер, өндүрүшчү же кызмат көрсөткөн тарап бул мыйзамдуу иштеген. Мыйзамдуу иштеген деген баардыгыбызга белгилүү. Бул же ошол ИП же жеке ишкердик, же ОСО, ЖЧК деп коебузбу, же болбосо патент менен иштеген бир мыйзамдуу болушу керек. Анан ошол эгер ал мисалы эт азыктарын өндүргөн болгон болсо, мисалы үчүн ветеринардык, ошондой эле санэпидстанциянын чечимдери болушу керек. Анан бизге келип арыз жазат. Ошол арызын карап, кандай тиешелүү документтери толукпу, толук эмеспи, анализ кылгандан кийин биз карайбыз, толук боло турган болсо, анан бир белгилүү бир күндү белгилейбиз, барып ошол иш жүзүндө кандай жүрүп атат, ишкана кандай иштейт,
ошол жактан окутуу, түшүндүрүү иштерин себеби деген бул жөнөкөй эмес. Эми мына халал сертификатын алып, халал сертификат менен иштейм деген компанияга айланат да, бул кошумча дагы милдеттер жүктөлөт. Анан ошол процедураларды сакташ керек, кандай сакташ керек, кандай болушу керек, ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Кайсы бир өндүрүүчү ошол адал талаптарына ылайык ушундай шайкеш иш алып барам дей турган болсо, сиздер тараптан кандай талаптар коюлат? Биздин тараптан ошол халал сертификаттын талаптары бар да. Мисалы үчүн эми бир аз озун алак айта кетели. Мисалы үчүн бул диний өңүттөн пайда болгон маселе да. Ошол ислам динине шайкеш болуш керек. Мисалы үчүн эгер ал эт өндүргөн жак боло турган болсо, эт каякта союлат, кандай союлат, туура союлабы, кандай ошол бойня, мисалы үчүн ошо мал сойгон жер кандай, шарты ылайык келеби, келбейби, ошол өндүрүп аткан продукциясына ошо эттен башка дагы эмне азыктарды кошот, ошонун баардыгын баягы карап, анализдеп, анан биз ошолдой талаптарды коебуз. Себеби бул стандарт бар. Стандартты биздин мамлекет кабыл алат. Ошо дүйнөлүк ошол мен деген мамлекеттерден, институттардан чыккан ошол стандарттарды биздин өкмөт, биздин кабыл алып койгон. Иштейм дегендер ошол стандарттын негизинде иштейт. Бизде буюрса жетиштүү, себеби деген биз Кыргыз стандарт менен чогуу иштейбиз дебедикпи? Ал жакта ошол 2 бөлүм бар. Ал жакта ошол биздин эжекелер иштейт. Алар биз, мисалы үчүн кошумча, анан биздин мындайча айтканда казыяттарыбыз дагы бар да. Биз эле эмеспиз, муфтият. Биздин казыяттарлар бар. Биз дагы муну ошол аймакта дагы иш жүзүнө ашыралы деп турабыз. Мисалы үчүн быйыл дагы ошол экономика министрлигине караштуу халал өнүктүрүү ишканасы бар да. Бул экономика министрлигине караштуу. Ошол тарап анан Кыргыз стандарт биргеликте ошол Турциядан мугалимдерди ошол стандартты чыгарган, окуткан мугалимдер келип сабак мындай окуу болду да. Анан ошондо мындай бизде жетиштүү десек болот да. Коом тарабынан халал азыктарга болгон суроо талап канчалык деңгээлде? Буюрса өсүүдө. Бирок муну мындай биз коомчулук туура кабыл алуусу керек да. Кээде мындай маселе жаралат. Эми катардагы жөнөкөй жарандар айтышы мүмкүн. Эми ушул адал ушинтип биздин башыбызды ооруттуңар дейт да, эми жөн эле жүрдүк эле анан ушундай. Бирок бул азыркы учурдун талабы. Туура сиздин өндүргөн, сиздин чыгарган тамак аш адал болушу мүмкүн. Мен эчтеке дебеймин, мисалы үчүн. Бирок сертификат алуу маселеси башка. Мисалы үчүн менин бактыяр экенимди баардыгы эле билиши мүмкүн, бирок мен кошумча мени тастыктай турган эмнем бар, паспортум бар. Ошол мени тастыктайт да. Ошол сыңар эле бул дагы сертификат деген эмне? Ошол тастыктай турган кагаз. Күбөлүк десек болобу? Себеби болушот ушул талабы ушундай да. Азыр бизде ошо кээ бир кафелерде ушундай жазылып турбайбы? Жөнөкөй жанагы күркөлөрдө, магазиндерде жазып коет. Бирок муну экинчи тарап, үчүнчү тарап ошол процедурасын өткөзүп, андан кийин бир күбөлүк бериш керек да. Мен өзүм эле мен мындаймын деп жазып алган кандай деңгээлде бир тартипсиздик да. Азыр бир мыйзам долбоору бар, биздин коллегалар ошол экономика министрлигине караштуу долбоор киргизишкен. Бул туура, бул мажбурлап баягы милдеттүү эмес. Бирок эгер сен жаза турган болсоң, элди мындай сезими менен ойнобош керек. Эгер сен жазган болсоң, анда өткөн. Жооп бериш керек. Жооп берген. Процедурадан өткөндө сертификат алып, ошону тастыкта. Ал эми жөн эле жазбаган. Коомдук тамактануу жайлар болобу, же болбосо кайсыдыр бир продукция халал деген жазуусу бар болсо, бирок андай болбой калса,
чындыгында товар ошого жооп бербесе, баягы жоопкерчилик ошол колдонуучу дагы же ошол нерсени сунуштаган тараптабы? Албетте муну сунуштаган ошо элге чыгарган тарапта. Себеби карапайым калк, карапайым адамдар ошого ишенип, ынанып алды. Бирок анан тилекке каршы өндүрүшчү баягы кандай десем, абийирдүү болбой, өзүнүн баягы элди алдап, баягы агынын кызыкчылыгы бир гана акча боло турган болсо, бул биринчиден Кудай Тааланын алдында жооптуу болот, экинчиден бул ошо элдин алдында жооптуу. Себеби ал жөндөн жөн жазбаш керек. Жөнөкөй эле бир мисал келтирейин. Бизде мисалы үчүн органик деген дагы түшүнүк бар, туурабы? Мындай эч кандай химиялык зат кошулбаган. Бирок, мисалы үчүн чет өлкөдө, мисалы Американы айталы, аларда ошол өндүрүшчү өзү эле туруп жаза албайт экен. Бир органикалык продукция деп. Себеби ал жакта деле бир процедура бар, мыйзам бар. Аны деген тиешелүү тарап карайт, текшерет. Андан кийин баягы рухсат берет, анан ал коет. Анан кээде бизде ошондой болот ба, кээде башаламандык болуп кетет. Өзүнүн өндүрүшчү ал өзү эле айта берет да. Сен эмес, сени башка бирөө текшерип анан айтышыбыз керек. Мындай ушундай жагдайлар бар. Мисалы, кайсы бир продукция өндүрүүчү болсо, ар бир кошулмаларынан бери баягы сиздерде текшерүүдөн өтөт. Ошо да анализ биз айтып атпайбыз, эмне үчүн биз анын документин карайбыз бир, анан биз аудит ошол өндүрүштү барып өзүн аудит кылабыз. Ошонун баягы складын, кампасын биз карайбыз да. Бул жакта эмнелер бар? Биз балким бизге көргөзөтпөй койгон дагы кошулмаларды балким ал ошол кампасына сактап кошуп аткандыр. Ошон үчүн деталдуу анын ар бир кошулмаларын карайбыз да. Мисалы, оор болгон тарап дагы бир кондитер тарабы. Кондитеркада көп азыктар, көп нерселер кошушу мүмкүн. Ошондуктан ал жакта дагы ушундай бир эмне кошулмалар бар, ошонун ар бирин деталдуу мындай карап чыгыш керек. СМИК деген уюм бар. Кыргызстан ОИК деген уюмга мүчө. Ошонун алдында СМИК деген институт бар, ошо стандарттарды, ошо халал стандарттарды баягы иштеп чыгышат. Ошонун жакында ошол мейманканаларга тиешелүү стандартын окудук да. Анан жакынкы тарапта ошол учурда биз ошол буюрса көлдө биринчи болуп ошол халал сертификатын берген турабыз да. Ошол мейманкана деп коебуз, эс алуу жайына. Себеби бул дагы иштелип чыккан стандарт, ошол халал мейманкана кандай болуусу керек, кандай көп талаптар бар да. Ошону да биз ишке ашыралы деп турабыз. Себеби деген биздин өлкөгө көп мусулман өлкөлөрдөн келет, арабтардан келет, дагы башка жанагы өлкөдөн дагы мусулман баягы зыяратчылар келип, эгерде халал мейманканага жайгашам дей турган болсо, ошол жактагы биз үчүн ыңгайлуу болот да. Демек, баягы тамак ашынан баштап кызмат көрсөтүүлөргө чейин бардыгы. Ооба, ошону айта турган болсок, ошо тамак аш. Сөзсүз түрдө анын мындай бул жакта толук ошол башынан аягына чейин карманам дей турган мейманкана боло турган болсо, анын ошол тамак ашы бүт адал болуш керек. Эч кандай бул жерде мас кылуучу ичимдиктер таптакыр болбош керек. Жанагы жаткан жери бул жакта бүт кыбласы көрүнүш керек. Жай намаз, Куран китеп, ошо диний китептер негизги болгон. Анан тазалыгы. Анан ошо намаз окуйм дегенге ыңгайлуу жер, mesela тар болбостон кадимкидей ал окушу керек. Анын баягы душу деп коелу, анын баягы ажатканалары бардыгы ошо ислам дининде кандай талап кылган болсо, ошонун бардыгы болушу керек. Ошол жерде баягы жакынкы мечиттин картасы, ошондой талаптар бар да, ошонун бардыгын ишке ашыруусу керек.
Бүгүнкү күндө сиздерде ошол адалдыгын тастыктоочу сертификатка ээ болууну каалаган компаниялар канча компания сиздер менен иш алып барууда? Эми азыр бизде бир 60тан ашыгыраак ишкана бар. Бул жакта чоңу дагы бар, ортосу да бар, кичинекей деген да бар. Себеби биз тандабайбыз да. Кайсы гана ишкер, кайсы гана өндүрүшчү биз менен иштешем деп келген болсо, биз баягы толук консультация берип, кеңеш берип, ошо кызматты көргөзгөнгө даярбыз. Биз ошол алам дегенде биз аларга окууну уюштурабыз да. Баягы коллективине. Демек, муфтият тарабынан атайын биз тарабынан өзүбүз ошол барып, биз силердин ишкана демек халал сертификатын алгантат, эми халал деген статусу мындай болот, ошол негизги маселелерге токтолобуз да. Анан бул жерде эң жооптуу болуп, алардын мындай тиешелүү адамдарына жүктөйбүз да, себеби ал кээде кызматкерлер алмашышы мүмкүн. Ушу жаңы келгендерге тиешелүү адамдар түшүндүрүп бере турган болуусу керек да. Деги эле адал тамактануунун маанилүүлүгүнө токтоло кетсеңиз. Эми бул мындай да, биз Кыргызстан 30 жыл болду эгемендүүлүгүнө. Ага чейин коммунисттик, социалисттик баягы режимде жашап келген. Ал жакта диндин эч кандай орду жок болчу. Адамдар мындай эгер кармангандар, динди кармангандар боло турган болсо, алар жашырып кантип берметкен. Бирок бизде мындай ошол элементтери бар болгон десем жалышпайм да. Эми мисалы үчүн кыргыздар малды сойгондо бата кылып, бисмилла акбар деп, баягы кан чыгарып, муздап союп келген. Бул дагы диндин көрсөткөн жолу да. Эгер аны карманбаса, анда башына бир уруп, же болбосо дагы бир башка ыкмалар менен, иш кылса жанын чыгарып соймок да. Бирок ошол бар, калган сакталып келген. Анан бул маселе кандай десем, эгер биздин коомчулук толук дин менен жашайм дегенде, көпчүлүгү биз мусулманбыз да 95. Анда бул сертификаттардын маанилүүлүгү жок болот эле да. Бирок маселе биз канчалык ошону сактап атабыз, сактайбыз, андан кийин келип чыккан маселе да. Анан демек адамдардын арасында ишеним болсун. Ошого чындап эле ал эрежени сактайт, карманат. Анан ошону иш жүзүнө ашырат. Ошондуктан эл талап кылып аны ала баштады да. Себеби бул баягы документ катары 70-жылдары башталган да. Мисалы үчүн бул Малайзияда башталган. Азыр мисалы үчүн араб өлкөлөрүндө мындай буларда муктаждык жок эле. Бирок азыр мындай кандай десем документтештирүү жаат болгондуктан азыр кээ бир өлкөлөрдө бул эми дагы кирип аткан өлкөлөр бар. Себеби билебиз, сактайт, бирок деген ошону чындап иш жүзүндө кантип ал тастыктайт, ошол кирди да. Себеби бул чет жактардан деле көрүп, угуп келип атат болсу керек. Биздин ошол баягы биздин туугандар деп коебузбу, же болбосо өнөктөштөр. Ошол Малайзия биринчи киргизген да. Стандарт ойлоп чыккан ошол. Дүйнө жүзүнө биринчи болуп, алар деле ошо Куран, сүннөттөн алган. Кандай болуш керек, мисалы үчүн халал сертификатын алган ишкана кандай талаптарда иштеш керек, ошону алар кагаз жүзүндө, мындай заманбап тил менен айтканда, ошону кагаз жүзүнө жазып чыгарышкан дагы. Анан ошондон кийин башталган, анан Индонезия, андан кийин башка ошо кошуна өлкөлөрү, андан кийин Турция жана башка өлкөлөр киргизип, анан иштеп жатат. Анан аларда деле кээ бир жерде, мисалы үчүн Малайзияда мындай да. Малайзияда ошо халал сертификатты өкмөт өзү башкарат. Ал өкмөттүн иши болуп калган. Бул баягы жеке тараптык эмес. Адал тастыктамасы бар бир өндүрүмдө
ошол чочконун ДНКсы табылган учурларчы, анан ошол жөнүндө түшүндүрмө бере кетсеңиз, кайсыл учурда ошол ДНКсы чыгып калат? Баягы транспортировка же сактоодобу? Биздин Кыргызстанда ошо хал сертификатын алган чоң ишкана Россияга экспорттоочу. Россияга экспорттоп, ошол Россиянын Алтай регионунда бир кайсы бир шаардан бул чыккан. Анан ошол бир лабораториядан алар айтышкан, алардын маалыматына негизинде ДНК деген. Эми ДНК деген эмне? ДНК деген сиздин бир чачыңыз, сиздин мындай мисалы үчүн бул эт турган болсо, этке мынтип сүртүп, териңиз мисалы үчүн жугуп калган болсо, бул адамдын ДНКсы ошондой да. Ошондон пайда болушу мүмкүн. Анан ошол лабораторияда иштеген мисалы үчүн аял мурун ошол бир бычак менен колбасаны кессе, чочкосу бар Россияда, ошол жактан. Аны жуубастан, обработка кылбастан ошол эле адал колбасаны кескен болсо жугат. Жуккандан кийин муну лабораторияга салса, ДНК чыгат, сөз чыгат. Же болбосо кандай? Перекрестное загрязнение деген сөз бар эми орусчада. Бул кандай болушу мүмкүн? Ошол алуучу продукцияны алганда мына адал колбасаны алды, анан үстүнө дагы колбаса алды, чочкого аралашкан. Бири-бирине тийишип, жугушуп калган болсо, мында дагы баягы өтүп калышы мүмкүн ДНКсы. Бул нажас болуп калат. Динибизде нажас деп коет да, баягы таза нерсе, таза эмес нерсе менен тийишип, аралашып калганда бул нажас болуп калат. Чочко болобу жана башка баягы заттардын мындай этке, ушу жанакы продукцияга тийип жугуп калган болсо, ошондо ДНКсы өзгөрөт. Нажас болуп калат, же болбосо чочконуку чыгып калат, же болбосо башка бириники чыгып калат. Кондитерка азыктарына сөзсүз түрдө кошулмалар көп кошулат. Бул жерде жана кошулмалар деген бар. Түшүнүктөр бар. Эми ошо учурдан айтып коюшум керек. Кошулмасы дегенде эле кээ бир да, бардыгы эмес, кээ бир жарандар ойлойт экен, мунун бардыгы болбойт деп. Жок, андай эмес. Кошулмаларда 3 категория бар. Бул адал, экинчиси бул арам, үчүнчүсү бул шектүү. Арам дегени кандай? Бул арам азыктардан жасалган болсо, ислам динине тыюу салынган азыктардан, мисалы үчүн чочконун кошулмасы болушу мүмкүн, же болбосо ошо ислам дин талаптарына ылайык союлбаган малдан алынган болсо кошулма, мисалы. Же болбосо курт кумурскалар, ошол. Бул ошолар арамга кирет. Анан адал деген эч кандай тыюу салынбаган заттар жок, химический деле болушу мүмкүн. Анан шектүү деген эмне? Ошол кошулмасын жазганда, ошол өндүрүүчү бул жерде ал айтпайт. Эмнесинен чыкканын айтпайт. Бул ошол жандыктардан алынышы мүмкүн, мал жандыктарынан. Же болбосо ал өсүмдүктөн алынышы мүмкүн. Бирок ал айтпайт да. Ону өндүрүүчүдөн гана билбесек, биле албайбыз. Ошондуктан бул категориясы шектүү болуп эсептелип калат. Эгер мүмкүнчүлүк болгон болсо, анда сураш керек. Сиздики бул кошулма каяктан, эмненики? Жок, бул деген өсүмдүктөрдөн растительный деп орусча болгон болсо, анда ал жесе болот. Жок, ал баягы животное происхождение деген болсо, анда аны жебеш керек. Анан кондитерка азыктарында эң маанилүү нерсе бул E120 деген бар. Андан кийин 441 бул желатин. 120 деген бул кашинель, анан табигый боек дейт, бир нече түрлөрү бар да мунун аталышы. Ошол эле E120-ны ушинтип бир нече ат менен атайт. Ошол бул көбүнчөсү ошол Түштүк Америкада ошол өндүрүлөт экен, тонналап. Жанакындай кичинекей курт бар, доңуз деп коебузбу. Ошону кургатып, ошондон түз чыгарат да. Бул илгери эле
баягы өндүрүш өнүгө эле адамдар аны боек катары колдончу экен, муну кийимге колдончу экен, ар кандай азыктарга ошол килем, силемге колдончу экен. Кызыл түс берчү экен, ошо кызыл түскө жакын түстөрдү берчү экен. Бирок кийин булар азыкка да колдоно баштаган. Бул эмне үчүн болбойт дегенде, бул ошол курт кумурскадан алынгандыктан болбойт да. Бул маселе мындай бардык кээ бир азыр бизди көрүп аткандар айтып калышы мүмкүн, бул башка нерсеге айланып кетти депчи. Мисалы үчүн бул курт кумурска эле, бирок кийин башка болуп кетти деп кээ бир айтышы мүмкүн. Жок. Бардык ошол халал сертификат менен иштеген тараптарда бул тыюу салынган азык деп эсептелинет. Мунун ордуна башканы тапса болот, кызыл түс бере турган. Ошондуктан эч кандай бул башкага айланбайт, өзгөрбөйт. Бир аз эле состав мындай өзгөрүшү мүмкүн. Себеби албетте аны деген ажыратат, бирдеме кылат, кошот. А бирок негизги нерсеси калат. Анан бул көбүнчө кондитер азыктарында, йогурт, ушул сокторго түс бере турган азык, ошондолорго көп колдонулат. Ички колдонууга болбойт. Мисалы үчүн тамак аш катары. Ал эми шампунь болсо, самын болсо, буну колдонсо болот. Боек катары. Же болсо боек катары кийимди боёгон болсо, бул болот. Муну дагы билип коюш керек. Кээде мисалы болбойт десе, бул жалпы эмес. Муну азык катары колдонгон болот. Адал сертификатын алам деген өндүрүүчүлөр демек муфтиятка бизге кайрылса болот, же болсо Кыргызстандартка кайрылса болот. Биз ушу чогуу иштейбиз. Ошондуктан биздин эшигибиз ачык. Ушу жумуш күндөрү келип кайрылса болот. Биз мусулман катары мусулман болгондон кийин бул адал арам эң биринчи маселелерден турат. Ажыратып билүү. Бул кандай гана болобу? Мисалы үчүн намаз окуу, дарат алуу парз болгон сыяктуу эле, адал арам дагы бул парз. Ажырата билүү парз. Ажырата билүү парз. Мисалы үчүн мусулман адам катары эмнени жесе болот, эмнени жегенге болбойт. Себеби адам баласы бул тирүү жандык, тирүү зат. Бул ичпей жебей тура албайт. Сөзсүз түрдө ичет, жейт, бияктан же тияктан. Анан ал бардыгы эле бул алдына келгенин бардыгын жебейт да. Туура адал болгондон кийин бардыгын жейт. Эгер кээде бир азык келе турган болсо башка билбеген, ал сураш керек да. Же болбосо ал башка бир кафе, ресторанга барды. Ал жакта эмне жасады, ким жасады дегендей да. Ошол дагы маанилүү да. Адал жаныбарлар кайсы болот? Арам жаныбарлар кайсы болот? Арам куштар кайсы? Арам эместер кайсы? Мисалы үчүн пайгамбарыбыз бүт жырткычтар жаныбарлар жана алгыр куштардын бардыгы тыйган. Алгыр куш дегенде эмне? Ителги, бүркүт дегиле ушул кол салган куштардын бардыгы кирет. Жырткыч куш. Жырткыч жаныбарларда мисалы үчүн аю, сүлөсүн, карышкыр, ит, ушунун бардыгы кирет. Ошо пайгамбарыбыз ушундай бул хадисин ушундай бир керемети десек болот. Ар бирин атаган жок. Себеби деген биз билбеген, пайгамбарыбыз көрбөгөн, билбеген дагы бир жандыктар болушу мүмкүн да, кол салган. Ошол. Анан жанакындай гир, плас болгон жандыктар бар. Мисалы үчүн ошол чычкан, келемиш, ошонун түрүнө кирген, мисалы үчүн суур, андатыр жана башка. Ошонун бардыгы мисалы үчүн табиаттан адам бул тартпайт. Анан башка мисалы үчүн жырткыч болбогон канаттуулар муну кармап, союп, муздап албетте өз жолу менен жесе болот. Малайзия стандартында, Малайзия ошо стандартты кабыл алганда халал, бул өзүнүн мазхабына ылайыктуу кабыл алган. Ал жерде суу жандыктардын бардыгы адал. Ал мазхабда ошондой. А бирок биз Орто Азияда, Ханафи мазхабында балыкты гана болот дейт. Балыктан башкасы болбойт дейт. Мисалы үчүн краб, моллюска, креветки жана башка.
Демек бизде болбойт, Анан бирок креветкага бир өзүнчө токтолуп кетелим, бул баягы айтылып калгандан кийин. Демек ошонун баардыгы болбойт. Краб, осьминог деген ошонун баардыгы болбойт. Бирок Малайзия стандартында мунун баардыгы адал. Ошону эске алыш керек. Эми креветкага келели. Биз эми азыр ушундай, мындай кандай десем, заманда ушундай да, биздин азыр дүкөндөрдө креветка толтура сатылат. Адамдар көнгөн окшойт, аны жегенге дагы. Анан бир бул талаш кандай болушу мүмкүн? Биз деңизге чектеш эмеспиз, деңизде жок да бул азык. Бул кийин келди да бизге. Анан ошол деңизде жанында жашаган өлкөлөрдө, ошол биздин Ханафи мазхабыларда, булар ортосунда талаш болуптур. Ошол креветка балык түрүнө киреби, же болбосо рактардын түрүнө киреби? Анан кээ бирөө бул балык деп жегендер бар экен. Балыктын түрүнө кирет деп ошо креветканы. Жок, бул балык түрүнө кирбейт. Бул ошо рак түрүнө кирет, ошондуктан болбойт дегендер бар. Ошо бирок эми бул чоң маселе болбошу керек, эгер ошо креветканы ушунчалык жакшы көрүп жемдирей турган болса. Мисалы, сиз айтып атасыз, Малайзиянын халал стандартына туура келген деңиз азыктары биздин мазхабта арам деп айтылат депчи. Анан демек ал нерселерден баш тартыш керекпи? Көп деле кыйынчылык эмес. Эми бул баягы эми ошончолук дайыма жебесе керек, эми көйгөй жаратпайт деп ойлойм да. Кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эске сала кетсек, бүгүн студиябызда конокто мусулмандар дин башкармалыгынын халал бөлүмүнүн жетекчиси Бактияр Токтогазиев агайыбыз болду. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биздин көрсөтүүлөрдү Азия ТВ телеканалынын YouTube каналынан көрө аласыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.